Каналга жазылган соң видеонун ылдый тарабындагы кол белгини көтөрүп подписаться кнопкасын басып, коңгурону дагы жандырып коюңуз. Москвада кыргызстандык мигрант Балашихадагы оорукананын терезеси аркылуу полициядан качып кетти. Ошол эле учурда анын колуна кишен салынганын орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Алардын айтымында жаран Кыргызстандын ички иштер министрлигинин арызы боюнча федералдык издөөдө жүргөн. Маалым болгондой 29 жаштагы Акмалжан Гапуржанов медициналык кароодон өткөрүү үчүн ооруканага жеткирилип, андан соң алар СИЗОго киргизилиши керек болчу. Мигрант кетер алдында ажатканага барууну суранган. Полиция анын колуна кишен салып качпай деп кое берген. Бирок кармалган адам терезеге чыгып из жашырып кеткен. Москва облусунун милициясы Акмалжан Гапуржановду кайрадан издөөгө салган. Финансы полициясынын мурдагы жетекчиси генерал-майор Сымык Жапыкеевдин жаңы образы көпчүлүктүн көңүлүн бурдуртту. Ал Facebook баракчасынын сторис бөлүмүнө чачы узун, сакал койгон жаңы сүрөтүн жүктөдү. Чындыгында Жапыкеев өзгөрүлүп кеткенби же сүрөт атайын монтаждалып жасалганбы белгисиз. Депутат Жанар Акаев коомдук тамактануу жайларына бирдиктүү салыкты 2-3%га чейин түшүрүүнү сунуштоодо. Бул тууралуу ал бүгүн 17 февралда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында быйыл күчүнө кирген жаңы салык кодексинин нормасында коомдук тамактануучу жайлардан 8% салык алуу каралган. Мындай салыктын көптөгөн кафе, ресторандар жабылышы мүмкүн. Жумушсуздуктун деңгээли дагы өсөт. Азыр коомдук тамактануу тармагында 200 миңден ашык адам иштейт. Статистика боюнча 15 миң коомдук тамактануу жайлары иштеп жатат. Курулуш компаниялары, бирок коомдук тамактануу бардык жерде. Ашпозчулар жана кызматкерлер кайрадан Орусияга кетип, анын экономикасын өнүктүрүүгө салым кошот, деди Акаев. Ал кошумчалагандай, министрлер кабинети салыкты азайтуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бирок аны мүмкүн болушунча тез арада ишке ашыруу керек. Менин оюмча, коомдук тамактануу үчүн салыкты 2-3%га чейин төмөндөтүү туура деп эсептейм. Министрлер кабинети салыкты көтөрүү менен бюджеттин кирешесин көбөйтөт деп эсептейт. Бирок чындыгында жабык бизнес эч кандай киреше алып келбегенин түшүнүү керек. Деги эле бюджетке түшкөн салыктар, деди депутат.